Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламды жоқтан барылған Аллах Таалага чексиз мактоолор жана даңктоолор болсун. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттар болсун. Акыйкатта Аллах Таала адамзатын бактылуу кылуу үчүн өзүнүн ыйык китеби Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Кур'ан-ы Карим өз ичине алгачкы жана кийинки дүйнөлүктагы, акыреттиктагы бардык илимдер камтылган. Жана Аллах Таала адамдын даражасын дүйнө жана акыретте Кур'андын себебинен бийик көтөрөт. Хадисте келгендей, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху". Силердин эң жакшыңар Кур'ан-ы Каримди үйрөнгөн жана аны башкаларга үйрөткөн. Акыйкатта Кур'ан-ы Каримдин ар бир сүрөсүндө, ар бир сүйлөмүндө, сөзүндө, жада калса ар бир чекитинде миңдеген сырдуу маалыматтар жана кызыктуу окуялар баяндалган. Аллах Таала акыйкатта Кур'ан-ы Каримде мурдагы жана кийинки бардык адамдардын окуясын баяндап өткөн. Кимде ким Кур'ан-ы Каримге амал кылса, Кур'ан-ы Каримдеги өкүмдөрдү аткарса, анда ал адам дүйнө жана акыретте бактылуу болот. Ал эми кимде ким Кур'ан-ы Каримдеги өкүмдөргө амал кылбаса, аткарбаса, анда ал адам дүйнө жана акыретте өкүнүчкө дуушар болот. Жана Кур'ан-ы Каримге байланышкан ар бир нерсе Аллахтын астында өзгөчө улуу даражага ээ. Мисалы, Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн шаарлар Мекке жана Мадина эң улуу шаарлар. Кур'ан-ы Карим берилген пайгамбар, сүйүктүү пайгамбарыбыз эң улуу пайгамбар. Кур'ан-ы Каримди алып түшкөн периште Жабраил алейхиссалам периштелердин эң улуусу. Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн ай Рамазан айы, айлардын эң улуусу. Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн түн Кадыр түн, түндөрдүн эң улуусу. Жана кимде ким Кур'ан-ы Карим жаттаса, амал кылса, башкаларга жеткизсе, анда ал адам адамдардын эң жакшысы. Жана Кур'ан-ы Каримге байланышкан ар бир нерсе, ар бир илим Аллахтын астында улуу даражага ээ болот. Анда эмесе бүгүндөн тартып Кур'ан-ы Каримге тиешелүү сырдуу маалыматтарды жана кызыктуу суроо жооптордун долбоорун баштайбыз. Анда эмесе эң биринчи суроо: Кур'ан-ы Каримде көптөгөн окуялар баяндалган. Мына ошол окуялардын ичинен кайсы пайгамбардын окуясын окуялардын эң жакшысы, окуялардын эң мыктысы деп атаган? Бул суроонун жообу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Юсуф пайгамбардын окуясын окуялардын эң жакшысы деп баяндаган. Аллах Таала Юсуф сүрөсүндө мындай деп баяндайт: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахну накуссу алейка ахсанал касаси. О сүйүктүү пайгамбарым, биз сизге окуялардын эң жакшысын баяндап беребиз. Юсуф пайгамбардын окуясы окуялардын эң жакшысы, эң мыктысы болгондугунун себеби Аллах Таала бул сүрөдө көптөгөн карама каршылыктарды баяндаган. Мисалы, падыша жана кул, молчулук жана жокчулук, түрмөгө камаган жана түрмөгө камалган, сүйүүчү жана сүйүлгөн, күбөгө өтүүчү жана күбөгө өтүлгөн жана башка ушул сыяктуу ар кандай карама каршылыктарды айтып, Аллах Таала Юсуф пайгамбардын окуясын баяндаган. Мына ушул сыяктуу кылып окуяны ар кандай карама каршылыктар менен баяндоо пенденин колунан эч качан келбейт. Ал эми экинчи суроо: Кур'ан-ы Каримде ушундай бир сүрө бар, өзү кыска, бирок 1000 аяттын соңуна барабар болгон сүрө кайсы? Эгер аны окусаңыз, Аллах Таалам сизге 1000 аяттын соңун берет. Кур'ан-ы Каримдеги
1000 аяттын соңуна барабар болгон бул Такасур сүрөсү 8 аяттан турат. Эгерде сиз мына ушул 8 аяттан турган сүрөнү окусаңыз, Аллах Таалам өзүнүн берешендүүлүгү менен сизге 1000 аятты окуп чыкты деген сооп жазат экен. 3-чү суроо Ихлас сүрөсү сооп жактан Кур'ан-ы Каримдин канча бөлүгүнө барабар. Эгерде сиз Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Аллах Таалам сизге Кур'андын канча бөлүгүн окуду деген сооп жазат. Хадистерде келген боюнча, эгерде сиз Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримдин 1/3 окуп чыкты деген сооп берет. Эгерде Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп койсоңуз, анда Кур'ан-ы Каримди башынан баштап аягына чейин окуп чыкты деген соопту Аллах Таалам сизге ыйгарат экен. Ал эми 4-чү суроо бир аз кыйыныраак, таталыраак. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып өткөнүбүздөй көптөгөн пайгамбарлардын жана адамдардын окуясын баяндаган. Мына ошол пайгамбарлардын ичинен кайсы пайгамбарлар өзү дагы, атасы дагы жана баласы дагы пайгамбар болгон. Суроону жеңилдетсек, канча пайгамбардын өзү дагы, атасы дагы жана баласы дагы пайгамбар болгон. Кур'ан-ы Каримде эскерилген окуясы баяндалган пайгамбарлардын ичинен 2 эле пайгамбарга мына ушундай улуу өзгөчөлүк берилген. Алардын өзү дагы, атасы дагы жана ушундай эле баласы дагы пайгамбарлардан болгон. Биринчиси Исхак алейхиссалам өзү да пайгамбар болгон, атасы Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болгон жана баласы Якуб алейхиссалам пайгамбарлардан болгон. Ал эми экинчи пайгамбар мына ошол Исхак алейхиссаламдын баласы Якуб алейхиссалам. Якуб алейхиссаламдын дагы атасы Исхак алейхиссалам, ал эми баласы Юсуф алейхиссалам пайгамбарлардан болгон. Аллах Таалам баарыбызга мына ушул сыяктуу ыйык Кур'ан-ы Каримдин терең сырларына жетүүгө, илимдерине жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.